Ардактуу кесиптештер, урматтуу педагогдор, Нур-Сабат билим берүү борбору тарабынан өткөрүлө турган инновациялык окутуу технологиялары жана STEAM билим берүү аталышындагы онлайн курс тууралуу маалымат берип өтөйүн. Биздин онлайн курс бардык педагогдорго арналат. 6 модульдан турат. 2025 жылдын 9 январынан 28 январына чейин өткөрүлөт. Биздин курс жалпы педагогдор үчүн кесиптик жөндөмдүүлүктү кеңейтүүгө, заманбап билим берүүнү алдыга өнүктүрүүгө, окуучуларга кызыктуу сабактын моделин түзүүгө үйрөтүү багытында иштелип чыкты. Заманбап окутуу усулдарын үйрөнүү менен билим берүү сапатын жакшыртууну, окуучуларды сабакка кызыктырууну, жаңы технологияларды үйрөнүп практикага колдонууну каалаган педагогдорго арналат. Курстан педагогдор ар түрдүү курактагы балдар менен иш алып барууда практикалык куралдарды жана техникаларды үйрөнүшөт. Биздин курстун максаты натыйжалуу билим берүү тажрыйбасын өнүктүрүү, заманбап окутуу усулдарды үйрөтүү жана окуучулардын активдүүлүгүн ойгото турган, шыктандыра турган технологияларды үйрөнө аласыздар жана окуучунун жекече муктаждыгына ылайык сабактарды ыңгайлаштырып түзүүнү үйрөнүп жана ошол жөнтөмгө ээ болосуздар. Билим берүү процессинде интерактивдүү жана долбоорлуу ыкмаларды иштеп чыгып, ишке киргизүү жолдорун үйрөнө аласыздар. Биринчи модульда сиздер заманбап педагогиканын негиздери деген аталыш бөлүмүндө педагогикалык усулдардын эволюциясы, салттуу окутуудан заманбап окутууга өтүү жолдору тууралуу маалымат аласыздар. 21-кылымдагы окутуу принциптери, инсанга багытталган жана компетенцияга багытталган билим берүү деген эмне? Мына ушул багытындагы маалыматтарга ээ болуп, ушул маалыматтарды кеңири өздөштүрүп талкуу болот. 4К көндүмдөр тууралуу кеңири маалымат алуу, 4К көндүмдөрдү өнүктүрүүчү сабакта практикалык иштерди реализациялоодо, практикалык иштерде кандай көндүмдөргө бала ээ болуп жатат, мына ошол жөнүндө кеңири түшүнүк аласыздар. Экинчи модуль жалпы орто билим берүү стандарты деп аталат. Жалпы орто билим берүү стандарты тууралуу маалымат берилет. Негизги компетенттүүлүктөр, предметтик стандарт, предметтик компетенттүүлүктөр жана Кыргыз билим берүү академиясынын сайтындагы маалыматтарды пайдалануу тууралуу жана ошолдо берилген стандарт жана программаларды окуп пайдалануу жөнүндө дагы маалымат берилет. Үчүнчү модуль инновациялык окутуу усулдары деп аталат. Сабакка бардык окуучуларды активдүү катыштыруу максатында инновациялык окутуу технологияларын үйрөнөсүздөр. Кейс методу, долбоордук ишмердүүлүк, изилдөөчүлүк, ишмердүүлүк тууралуу маалымат аласыздар. 4-модуль STEAM билим берүү ыкмасы. Окутуудагы 5 окутуу модели түзүү жана 5 окутуу моделиндеги практикалык сабактарды иштептирүү чыгууну үйрөнөсүздөр. STEAM билим берүү тууралуу түшүнүк аласыздар жана STEAM практикаларын сабакта иштеп чыгып колдонуу жолдорун үйрөнөсүздөр. STEAM ыкмасында предметтерге ыңгайлаштырып колдонуу, табигый жана гуманитардык сабактардагы STEAM ыкмаларын пайдалануу жолдорун үйрөнө аласыздар. STEAM сабактын планын түзүүнү өздөштүрөсүздөр. 5-модульда баалоо деп аталат. Калыптандыруучу баалоонун техникалары берилет. Критерийлик баалоо боюнча кеңири маалымат берилет. Критерийлик баалоону түзүү, иштеп чыгуу жолдорун үйрөнөсүздөр. Заманбап сабактагы баалоонун ыкмаларын үйрөнөсүздөр. 6-модуль класстан тышкаркы иш-чаралар деп аталат. Изилдөөчүлүк, долбоордук ишмердүүлүк менен класстан тышкаркы иш-чараларды уюштуруп, түрдүү темадагы, кызыктуу темадагы ишмердүүлүктү жүргүзүү жолдорун үйрөнөсүздөр. Класстан тышкаркы иш-чараларды алып барууда окуучунун муктаждыгына, кызыгуусуна ылайык заманбап темадагы жана мазмундагы сабактарды иштеп чыгуунун жолдорун жана үлгүсүн көрөсүздөр. Онлайн курстун жыйынтыгында сиздер лицензия жана каттоо номери менен электрондук сертификатка ээ болосуздар. 20 күн түз эфирде сабактарды аласыздар. 1 ай усулдук жардам берилет. Заманбап билим берүү технологиялары менен иштөө көндүмдөрүн аласыздар. Заманбап усулдарды үйрөнөсүздөр жана электрондук орус, кыргыз тилиндеги материалдарды аласыздар. Жаңы идеяларга тажрыйба алмашуу аянтчасына ээ болосуздар. Педагогдор менен биргелешкен тажрыйба алмашуу аянтчасында биргелешип дайыма иш алып барабыз. Натыйжада биз 3000ден ашуун педагогдорду окуттук. Жыйынтыгында педагогдор ар кандай кароо сынактарда облустук, райондук
Республикалык деңгээлде дагы биринчи, экинчи орундарга ээ болушту. Ийгиликтүү семинарларда ачык сабактарды өткөрүштү. Практикада өзүлөрүнө жаңылануулар болду. Жаңы түшүнүктөргө ээ болушту. Окуучулардын сабакка кызыгуусу артылды жана окуучуларды сабакка тартууну үйрөнүштү. Мына бул биздин педагогдордун пикирлери болду. Бүтүндөй мектебибиз менен өзгөрүүгө ээ болдук деген дагы пикирлер болгон. Мына ушундай мугалимдердин жагымдуу кайтарым байланыштан улам бизге шыктанууну жаратат. Дагы сиздер дагы ушундай натыйжага ээ болом десеңиздер, биздин курстардан окуңуздар. Сабактын жүрүшү Zoom жана Google Meet менен түз эфирде өткөрүлөт. Сабактын записьтери YouTube каналында жана Google Classroom'да, Telegram'да жайгаштырылат. Претест, пост-тест алабыз. Google форма менен кечки саат 21:00 же 20:00 макулдашуу менен өткөрөбүз. Сабактар 2 ай сакталат. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Баардыгыңыздарды биздин онлайн курсубузга чакырабыз.